аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин каналыбызга кош келипсиздер. Биздин каналдан сиздер аябагандай сонун, даамдуу рецепттерди көрөсүздөр жана кызыктуу маектин баардыгы биздин каналда. Өтүп бараткан жыл баарыңыздарга менимче жакшы, жемиштүү жылдардан болду деген ойдо жана тилектемин. Ал эми ушул жылы кылынбай калган иш планыңыздарды Кудай буйруса келе жаткан жылда улантасыздар деген ой менен биз эфирибизди баштайбыз. Кыш кыштай, кыз кыздай дегендей, мына кыш мезгилинде кычыраган суукта үйдө олтурсаңыздар керек, маанайыңыздар жок. Бирок бул эфир сиздердин маанайыңыздарды көтөрөт. Анткени бүгүн биздин даам программасына баарыбызга белгилүү болгон өтө күчтүү, позитивдүү, дайыма жаштарды алдыга сүрөгөн, канча деген биздин жылдыздардын багын ачкан, канча деген жылдыздарга өз батасын берип, ушул учурда коомдук биринчи телеканалда 40 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан канча деген долбоорлордун авторлору. Эң кызыгы ошол долбоорлор ушул күнгө чейин иштеп келет. Демек, ал иштин майын чыгара иштеген Сагын Ниязалиева эжекем. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Аман эсен. Ошол бойдонсуз. Жумура журт менен амандаша алдыңыз? Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга мына кирип келаткан, эски өтүп аткан жылдагы жакшылыктардын баарын гана каалайм. Аманчылыкта болуңуздар. Эмне тилек тилесеңер, ошол тилектердин баары кабыл болсун демекчимин. Абдан жакшы, кыздар, келиңиздер, жакыныраак экранга отуруңуздар. Анткени биз натуралдуу азыктар менен бүгүн сонун, даамдуу тамак аштар жасайбыз. Мен сиз алгач келиңиз айтып берсеңиз, эмне үчүн ушуларды жасайбыз деп калдыңыз, Сагынайым? Биз ушул жакка кайра кетип атабыз. Жана Супарада бар го, Жаңыл деген менин бир жеңем бар. Возвращение к истокам деп жазып койгом да. Анан мен муну орусча жазыптыр. Анан деп мынтип ойлонуп, мен ошол жерде абдан көп долбоорлорду жазадым да. Жыл сайын орус тарта берчүмүн мен ошол жерде. Эчен клиптерди тарткам, ар бир боз ийинде, ар бир таш үйүндө. Анан ар бир үйдө өзгөчө да. Анан көпкө ушул бул барган сайын эле ошол жерден жаңылык ача берчүмүн. Ошол жерде биздин ата бабабыз, менин чоң ата, чоң апам колдонгон, жасаган, жеген ошол буюм, терим, тамак аш бардыгы ошол жерде да. Анан биз ошого келип атабыз, биз өзүбүз келип атабыз. Анан бул ошо өмүр бою азыктанып келаткан биздин улуу элдин тамагы да. Бул жерде мына биринчи эле деген эмнеден баштайлыбы? Дан, талкан, талкан, мына арпа талкан. Бул абдан азыр аябай мода болуп, биз кара жарма ичип калган мезгил болуп атат. Бул себеп дегенде ашказан ооругандарга миңдин бир экен. Язва, гастрит, иче карындарды арпа талкан, буудай талкандан аралашкан талкандан жасалган жарма болот. Келиңиз, баштайлы? Баштайлы, мен биринчи каламадан баштасамбы деп атам да. Менин чоң энем бат эле ушинтип жүрүп эле калама ардан бери калама жасап бизге эмнелер керек? Айта кетиңиз, айымдар. Калама жасаш үчүн ун керек, туз керек, суу керек. Жакшы, макул. Бүттү, башка эч нерсенин кереги жок. Бысымылда деп анда баштай берели. Макул. Колум таза, жуудум. Бул каламаны сиз экөөз эле жейсиз. Анан кадр сыртында абдан жакшы ун, суу, туздалган. Кана бысымылда деп жуура берейин. Келиңиз эжеке, мындай кылалы. Өтүп бараткан жыл кандай жылдардан болду сиз үчүн? Мен үчүн Кудайга шүгүр, жакшы жылдардан болду. Көп долбоорлорду жасадык. Көп сармердендерди жасадык. Көп номерлерди да тартып ийдим анын ичинде. Бейнелерди жазадым. Көп залкарларды бейнелерин да жазадым. Азыр болсо эми ал биздики бүтпөс иш да, билесиң, тегирмендей да. Дагы планда бар, бүтпөй калган бейнелерим да бар. Анткени көп тартып алып, анан меники жылдан жылга айланып кетет. 4-5 жылга айланып кеткен да бар. Капа болгола аманчылык болсо бүтүрөм деп, четинен бүтүрөм да. Ошол сиз айтып жатпайсызбы, бейнелер депчи? Ал жерде азыркы учурда өмүр сүрүп, жашоо сүрүп жаткандар да бар, же өтүп кеткен залкарлардын дагы бейнесин чогулттуңузбу? Ооба, андайлардан да көп, андайдан бир көп эле бир 15-20дай жазадым. Көз өтүп кеткенден кийин кээ бир жаштарды өтүп кетип атпайбы? Жүрөктү оорутуп, алардын дагы бейнесин жасап, бул баары тарыхта чыгармачыл адамдар бир нерсе кылыш керек да, жийиш керек, анын баарын көтөрмөлөш керек, баркташ керек. Өлгөн адамдын да экинчи жашоосу бар да, анын небере, чөбөрө дегендер калат. Ошо биздин алтын фондубузда ошондой чыгармачыл
өкүнүчтүү жаштардын дагы бейнесин жасаганга туура келет. Ошол бейнени жасоодо жакындар силерге жардам береби же кандай, каяктан маалымат издейсиздер, болобу ушундай? Биз эми болгон сүрөттөрүн, архивдерин, видеолорун жыябыз. Эми госархив деген жок эми азыр өзүбүз. Болгон ушул эле биздин өзүбүздүн улуттук каналдын архивдерин колдонобуз. Үй бүлөлүк архивдерди чогултабыз. Анан албетте биздин арабызда жүргөн замандаштарыбызды тартыш оңойго турат. Ошолордун тирүү кезинде алардын өткөргөн кызыктыклары, атам салган үй, атам салган тиги моврейки тиги эме сарай дешип, жайлоом дешип ушундай бир жакшы керемет нерселерди тартып алганга аракет кылабыз. Бейне деп калбадыңызбы? Бул бейнелер Коомдук биринчи каналда гана сакталабы? Кайсыл учурларда теледен берилет? Бейнелерби? Бейнелер бул биздин улуттук телеканалдын байлыгы. Көбүнчөсү чыгармачыл адамдар болуп атпайбы булар? Бул чыгармачыл адамдарга бул кандай десем, бул ыйык адамдар деп айтам да. Бардыгы чыгармачыл, миллион адам чыгармачыл боло албайт да. 100 кишиден, 1000 кишиден бир адам чыгат. Бул кайталангыс адамдар болот да, булар биричи. Анан булардын улуубу, жашпы, кандай талант сакталып калыш керек, тартылыш керек деген оюм бар да булчу. Анткени бул ушул адамдардан эмне калат? Бул ырлары калат, чыгармалары калат, аткарган ырлары калат. Эгерде ал автор боло турган болсо, ошол ырлардын баарын тартып калыш керек да, колдон келишинчечи. Биздин милдет ошол болот да. Кайсыл чыгармачылык инсандын бейнеси өтүп кеткен замандаштардан алып көрүп эле, залкарлардан кызыктуу бир фактыларына токтоло кеттиңиз. Сизде ушунчалык унутулбай калган, ушундай болгон турбайбы деп. Кимдин бейнеси сиздин эсиңизде калды? Көп эми андай бейне, аябай көп. Бирөөнүн мисалын Мисал үчүн, кээ бир адамдарды билесиң да, бир 2-3 адамды билдим, ушу жүрөгүм ооруп атып тарттым. Бул экөө, бирөөсү Майра Керим кызы болду, экинчиси Нурак Абдрахманов болду. Бирок ошого карабай ошол адамдардын мен күчүнө таң бердим. Кыргызча айтканда бир буту жерде бир буту дегендей болуп аткан мезгилде ошолор билди. Бул менден кийин бул менин элиме, менин өзүмдүн небере чөбөрөлөрүмө бул калыш керек менин элесим депчи. Ошол ооруп аткан мезгилде 4-чү стадияда болуп атты, рак болуп атты экөө тең. Ошо ооруп атып, приступтары кармап атып, ошол мен ушул эмнегедир ушу көл жакты жакшы көрөм. Жетегүс көл жактан, Кадиш сайдан ошол жактан тартып келдик. Нурак Абдрахмановдун 11 номерин тарттык. 11 номерин бир 2-3 күндүн ичинде тарттык. Кыйын иш экен, ооруп атса ошо чыдап, жубайы жанында термоска чай көтөрүп алып, анан ошо жүргөнүнө мен ушул кишиде 2 дүйнөдө ыраазымын да. Ошо биз аягына чейин чыдап тарттырып келдик. Эми мына ошол тартылган кадрларды биз көрсөтүп атабыз. Тарыхта калды. Азаматсыздар. Абдан жакшы. Сагынайым, Сармерден азыр кандай болуп атат? Байкашымча, мынакей алыска барбай эле Америкада ойношуп атат. Студенттер, деги эле койчу мектеп курактагылар ушунчалык калың элге жайылганы сүйүнөм да. Ооба, муну жасаш сиз үчүн аябагандай оор болгон, оор күндөр өттү. Биз жөн эле сөз менен айтып коюшубуз мүмкүн, бирок чынында эле аябагандай бул эмгекти талап кылды. Сармерден азыр кандай учурда? Не кылып атасыздар? Сармерден быйыл 13-жыл иштеп атат. Кудай буйрса, биздин максат ишке ашып атат. Мен деген ушул биздин улутубуздун наркы, салты, бардык нерсе камтыган бул долбоордо баары бар мунун ичинде. Ушул долбоор кийинки муунга калса экен деген тилегим бар болчу. Жайылса экен деген, азыр жайылып, дүйнө жүзүнө жайылды. Американын бардык штаттарында ойнотуп атат. Ошону ойноткондордун ичинде Канымжан Жаманбаева деген кызыбыз бар, Сыймык Бейшекеев деген жигитибиз бар. Германияда ойнолду жакында, Турцияда ойнолуп атат, Кытайда ойнолуп атат, жакынкы Казакстан, Өзбекстанда ойнотулуп атат. Деги эле ошо кыргыз бар, түрк тилдүү элдер жашаган жерлерде ойнолуп атканына мен абдан кубанычтамын. Абдан сонун. Анан өзүбүздүн Кыргызстанда бала бакчадан баштаган, мектептерде, жогорку окуу жайларда
ишканалардын ортосунда ушул ойнолуп атканы мага сүйүндүрөт. Суубуз кайнап калды, Сагынайым. Биз суу кайнады, мен бул кара жарма жасайын деп атам. Кара жарма бул ден соолукка абдан жакшы болуп атат, азыр мода болуп атат. Кара жарма ашказанга, ич карынга абдан пайдалуу кара жарма болуп атат. Мен азыр буга кадимки эле тиги тегирмендин талканын салайын. Тегирмендин талканын Көз өлчөм менен эле салабызбы? ооба, көз өлчөм менен буга азыраак салыныш керек. Себеп дегенде бул кайнагандан кийин коюлат. Буга өтө деле эменин кереги жок, кыйынчылыктын кереги жок, бат жасалат, таза тамак. Талкан болсо эмгекчил деген айыл бар. Ошол айылдын талканы катуу кайнап кетип атат. Азайтып коелучу. Азайтып коелу. Кара айбага тутту, эметип кетип атат. Ташып кетпесин. Бул талканда бардык витаминдердин баары бар, адамга керектүү. Мына талканыбызды чалып алдык. Эми буга туз салалы. Туз татымын сөзсүз салыш керек. Туз болбосо биз жакта манка деп коет да. Манка тамак болуп калыптыр деп. Меники ботко каша деп коет. Тузсуз жашоо болбойт. Мынтип дайыма эле аралаштырып туруш керек да? Түбүнө тартып кетпеш үчүн аралаштырып коюш керек да. Анан буга туз салдык. Анан мен ойлоп атам, кичине тедигереки мобреки, мен сага азыр мобреки эмени ост этейинчи, жеп көрчү. Өзүм жасаган. Муну коркпой туруп жесең болот. Наны жок жесең болот. Укмуш Кандай экен? Укмуш экен. Биздин куйрук бор ата-бабаларыбыздын баары жеп келген. Кичине мен салып коеюнчу, ушуну даамдуу болсун. Даамдуу болсун, Азыр кышта куйрук бор тиги куйрук майдан кичине салып коелу. Даамдуу болсун. Мурда билесизби, биздин жана апаларыбыз, мен билем, чоң апам кичинекей неберелери чуркап келсе, жанагы мейли эмчектеги бала болобу, оозуна эмеден куйруктан соргузуп эле азыр барбы бул нерсе? Бир кездерде бул май жебегиле деген мода болгон да, майсыз болбойт экен да. Биз этсиз, майсыз жашоо болбойт го, бирок май сөзсүз желиш керек экен. Бул ушуну кайнаш керекпи же кошуп кое элеби? Жок, ушундай кайнай берсин. Ушундай эле акырындан кайнап бир 20 мүнөттөй кайнасын, анан бул талкан жарылып бышат да. 20 мүнөттөй бышыш керек, Эң бат бышкан тамактардын бири, керектүү тамактардын. Экинчи биз азыр мобреки эмени жасай берели. Май талканды жасай берели. Жакшы. Эми сиз айтып калдыңыз, мынакей Кудай буйруса, Сармердениз Америкада, Турцияда дегеле койчу, кайсыл гана жакта кыргыздар болбосун ойнолуп жатат депчи. Негизги максатыңызга жеттиңизби? Ушуну кааладыңыз беле? Жайылтууга. Дагы жайылтууга эмнелер керек деп ойлойсуз? Дагы иштеш керекпи? Дагы эмнелерди көргүңүз керек Сармерденде? Сармердендеби? Биз Сармердендин чет ойлой элек. Ошого ишенесиңби? Ишенем. Жанагы биз көрүп аткандарчы, баягы эң башында планда болгон бир 10 жылдык деген нерсе болчу, ошол максатыма жеттим. А эми мында бизде касылбай жаткан кен байлык толтура ар жагында. Тилге байланышкан түрдүү жанрлар бар. Ошонун баарын баягы биз 4 саат сахнада беребиз, 100 саат эфирде беребиз. Ошого баягы эл көнгөн гана жанрларды азыр неме кылып атабыз, эфирге алып чыгып атабыз. А мындан сырткары көптөгөн жанрларды алып чыгып элек, биз четтен чыгарып атабыз. Апыртма, мисалы үчүн кер какшык деген сыяктарды кичине-кичинеден кошуп коюп атабыз. Ал эми калган жанрларды өзүң билесиң. Мындан 5 жыл мурун Сармерденге орто курактагы мырзалар, айымдар, апалар барат эле. Азыр жаштар дагы барып аткан мени сүйүндүрөт. Кээде телелерден көрүп калам. Эгерде бала бакча, мектеп, анан студенттер ойноп атса, деңизсиң бул жаштардын оюну да. Жаштардын оюну. Улураак поколениялар, кичине баягы мен курактуулар кес-кесте кошулуп калып атат.
эми булардын жүрөгү да жаш, анан ошол жергиликтүү жердин эң таланттуу кыздары, балдары да катышкылары келет да. Жанагы бир кайсыл жерден окуп калдым. Бал кошуп атам. Эң мыкты балды коелу, кошуп атам. Мына айымдарга көрсөтүп коелу. Мынакей караңыздар. Талкан, сары май, бал кошуп атам. Нактабай. Бал. Бул деген кыргыздын накта десерти. Ооба, Өтө сонун, даамдуу. Торт, токоч, булочкадан алыс болуп, мына ушул талкандан балдарыңыздарга жасап берсеңиздер өтө даамдуу. Өтө даамдуу. Анан байкап калам кээде биздеги ушул Сармерден оюнда айтып калышат, мурдагыдай болбой калды. Алып баруучуларын бир кастинг кылып өткөрбөйбү? Маркум Гүлбө кезде ушундай болчу, көрчү элем аябай жаркылдап турчу эле депчи. Сиз деле бул сөздү угуп калсаңыз керек, Эми анда өзүнүн күйөрмандары бар болчу да. Ооба, ар бир адамдын күйөрмандары бар да. Бул деген Гүлбү өзүнчө керемет кыз болчу. Гүлзат Батырканова андан укмуш болчу. Бул эки кыздын тең бул долбоорго кошкон салымы ат көтөргүс да. Бул Гүлбүбүн айта кетсек, Гүлбүбү сырткы сулуулугу, ички сулуулугу менен элди багындыра алды да кыргыз элин. Мына жеңе деген ушундай болуш керек, кыргыздын кыздары ушундай татынакай болуш керек, ушундай назик болуш керек деген нерсени тыштап кетти да бул кызчы. Таттуу эжекебиздин жолун жолдогон таланттуу кыздардын бул кыз дагы ар түрү таланттуу кыз болчу. Ырдачу, бийлечү, сөзмөр болчу, комуз черчү дегендей. Анан ал эми Гүлзат Батырканова ал Өзгөчө ал вообще талантты, бул өзгөчө, ал дагы өзүнчө талант болчу да. Бул кенедейинен филармонияда иштеген, залкарлардан таалим алган, эмне деген үй-бүлөдөн чыккан Шахреже Эркин Байкенин бул укмуштуудай керемет таланттуу кыз эле да. Бул кыз да төрөлгөндөн эле бул ведущий болчу кыз болчу да. Тили так. Бул ар бир сөзгө, ар бир чекитке маани берген адам эле да. Албетте экөөтөн буйруган жок. Эми Кудайдан экен баары. Жакшы салымын кошту. Анан биз аны арабызды дагы кастинг менен алдык да. Мен коркуп атып, ушу келбей болот го деп коркуп аткам да. Келишти да 30 кыз келди. Ошол 30 кыздын ичинен ушул эле Шакыржем, ушул эле Гүлсүн Мамашева эжекем тандап берди. Корккон жоксузбу? Бул кандай жаап салсамбы бул долбоорду деп, же бул жөн эле жараткандан бир сыноо катары кабыл алдыңызбы? Аптан жаман, орустар айткандай стресс алдым. Бир 5-6 айга чейин стресс алдык. Аябай жаман болдук. Анан кайра чыйралууга туура келди. Бул биз баарыбыз Кудайдын колундабыз да, билбейбиз да биз кандай болот эртеңки күнчү. Анан аябай ичибиз ачышат. Эстеген сайын ичибиз ачышат. Бул кыздарды кайрып ала албайбыз. Бул кыздардын таланты ошо баягы архивде гана калды да. Кудай деп калбадыңызбы? Кудай менен сүйлөшкөн күндөрүңүз болобу? Эмне жөнүндө сүйлөшөсүз? Тилектерди тилейм. Тилектерди тилейм, Кудай деп тилектеримди. Эми ашыкча деле кете албайсың. Өтө Кудай деген жүрөгүбүздө Кудай бар да. Ошол тилек тилейм Кудайдан дайыма. Жолумду ачса экен, жакшы адамдарга жолуксам экен, жакшы адамдар менен табакташ болсун экен деп илгери да ошо тилек тилишчү экен да. Чүкөн алчапчы, кимдер менен табакташ, кимдер менен суу кечесиң деп туруп чүкөн алчайт го. Ошондой сыяктуу. Анан Кудай деген кур калбайт го. Анысы кандай ар бир адамдын Кудайы бар, колдоочусу бар деп ойлойм мен. Жанагы жогоруда сиз айтып калбадыңызбы? Табакташ болушум керек, жакшы адамдарга жолуктур деп. Сиз азыр бир сонун куракта турасыз, агынайым. Ылгап калган, электен өткөргөн. Сизди азыр эч ким алдай албайт. Азыр мындайча айтканда, рентген болуп калган. Сизге ким эмне деп сүйлөп атканы, ушуга жетиш оор болдубу, Көп адамдар менен кездесесиң да, психолог болуп каласың да. Мынтип карап туруп, ушул жигит же ушул кыз кандай кыз болду экен деп, анан бир-эки сүйлөгөндөн эле баамдап, сырткы кебетесинен баамдап, анан мындай аябай кызыгасың. Түрдүү адамдар жолуңда жолугушат. Миңдеген кишилер менен иштейсиң, массовка го биздики. Биз бир иштегенде, мисалы үчүн Улуттук каналдын студиясында иштегенде, бир
эгерде бир 200-300 массовка келе турган болчу болсо, артыбызда дагы бир 100 киши турат да. Ошентип бир 400-500 киши менен иштейсиң. Ошондо ошонун баарына бир көңүлүнө жаккандай кылып, ушул долбоор чыкканга ошолордун ар бир кабак кашын карап турасың. Настроение болбосо экен, бири-бири менен стол талашып урушпас экен. Сармердендин алдында деп ырчыларга да ошондой көңүл бурасың. Ырдаса экен. Кээ бирлер ушу ырдап атып эле жандуу да. Бул долбоордун эң кыйыны жандуу болуп атпайбы? Ой, ырдап атып эле анан ырды арнасында толкунданып камераны көрүп анан деген чучуп кетишет да. Текст унутуп калышат. Текст унутуп калышат. Сонун ырдап атканда мукактанып калдым дешет. Ушундай нерселер болот да. Анан мен ойлойм ошо бул көбүрөөк опыту барлар чыгып кетет андай эмеден, анан кичине азыраак качкандар кээде эме кылып калат. Ошонун баарын карап турасың да. Чыныгы достук айымда бар экен жок экенби? Боло алат экенби сиз дос айым менен айым? Барбы чыныгы достук? Же досуң бойдон күйөөң эле жолдошуң эле калып калат экенби? Жок, бар. Бар. Иргелет. Иргелет. Он подружкаңан бир подружка калышы мүмкүн. Ооба. Көп жаш кезде көп болот. Жаш кезде, студент кезде көп болот. Бирок мен ыраазымын. Мен студент кездеги досторум менен катышабыз биз үймө-үй. Чогуу жашаган 8 биз подружкам бар. Бейшеналиева институтта окуп жүргөндө кыздар, ошол кыздар менен бүгүнкү күнгө чейин баары апа болуп, чоң апа болуп калышты. Ошолор менен катышабыз, кол үзбөйбүз. Мектепте классташтарым менен катышам, классташтарым менен сыймыктанам. Ушу айтып коюшат го. Ал сени дейт, аябай жакшы билет дейт. Классташтар менен достошкон жакшы депчи. Классташтар менен дагы деле мамилеңиздер бар экен, Классташтар менен мамилебиз бар. Анан кийинки тапкан досторубуз бар. Анан кээ бирлер өзү иргелип калат. Иргелип калат. Достукту эмне маанилүү деп ойлойсуз? Достук деген эми бул аябай жакшы да, бул ачуу таттууңду билиш керек, көтөрмөлөш керек. Чогуу чай ичесиң, сүйлөгөн сөзүң бир болот. Эгерде билимиң, деңгээлиң бир боло турган болчу болсо, бул баягы бир шерне ойногон убакта да бир жашарып кетесиң да бул достор мененчи. Эме талканды баштадым. Караңыздар. Камерамен чоңур кылып атып койсоңуздар, мынакей бул момпой болду, конфет. Балдар ушуну сонун кылып. Бул тарелкага кое берейинби, Караңыздарчы, мынакей сонун. Сагынайым. Чыгармачылыкта жүргөнүбүзгө 40 жылдын жүзү болуптур. Келе жаткан жылы Кудай буйрса 39-жыл аяктап баратат. Кандай келин болдуңуз? Менби? Кайненеңиз колдоду, чыгармачылык адамды колдошор, билесиз, эртеден кечке чейин. Анын үстүндө сиз жөн эле алып барчу эмес, алып барчу болуп кетип калсаңыз деле болот, ишиңизди бүтүрүпчү. Бирок чоң долбоорлорду иштетүү, аны жетектөө, аны монтаждоо бул түйшүк. Бул сиз эртеле кечкече мындайча айтканда, телевидение сиздин экинчи үйүңүз эле болуп калган. Керебетиңиз да ошол жерде, табан ашыгыз да, кийимиңиз да. Кандай келин боло алдыңыз? Апаңыз эмне деди? Ай, бул артист келин экен деди. Коштоду, колдоду, ачык айтыңыз эми көрүп жаткан келиндерге мотивация болсун. Түшүнүк менен кабыл алып, алар дагы чыгармачыл адамдар арасында. Ошо жетишкенге аракет кыласың. Бирок көп убактың телевидениеде болот да, көп убактың съемка, монтаж, командировкалар көп болот. Ошо түшүнүк менен кабыл алды. Мен да өзүм дагы аракет кылдым. Эң азыркы мезгилде мисалы үчүн неберелер чоңоюп калды да, таң ошолорду кичине эс алдырганга, паркка алып барганга кес-кесте убакыт жетпей калат. Бирок ага дагы ыраазымын. Бул кызык, эң биринчи план бар иш болуп калат экен. Иш болуп калат экен. Жездим эч нерсе дебедиби? Жок. Түшүнөт, колдойт. Азыр эми өзүңүз мынакей келиндүү болдуңуз. Келиниңиз кандай мамиле кылып атат сизге? Менде кыз күйөө. Кыз күйөө. Кыз күйөө жакшы. Балдар менен чоңоюп, балдарын тарбиялап, мен дагы кичине колдоп, жардам беришип, баягы айтат го, баланы бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың дегенде, небереге дагы баягы көңүл бурушка туура келет. Жакшы. Назирка, мына талкан жарылды. Мына азыр бир 5 мүнөттөн кийин биздин кара жарбабыз да даяр болот. Ага чейин мен калама бышыра калайын, Май талканыбыз бүттү. Демек азыр баягы эле иш, неберелер, жездем болуп, жакшылыктар деле жүргөн турбайсызбы? Ооба, бул азыр элдин баары эле эме билет болуш керек эми. Биздин экинчи кызматыбыз той, аш болуп калды. Катыш көп.
Анан ал катышпасаң дагы болбойт. Бул Кыргыздын бир сыйы да бул дагы. Чыныгы айым кандай болуш керек сагын айым? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Чыныгайым кандай болуш керек? Чыныгайым деген баарын ала жүрүш керек. Түйшүктүн баары айымга болот да, айымда болот. Азыр депрессиядан дегендер көп да. Эмне үчүн сиздер убагында депрессия болбой эле, баллон деле төрөп эле, баарына жетишип эле чуркап жүрсүңүз? Неге азыркылар бир аз бир нерсе болсо эле депрессиядан дей беришет? Жашоо жеңилдеп атат да. Жер жуубайт, стиральный машина бар, илгеркиден мисалга да. Эми азыр биз өнүгүп атабыз. Эми антип айтпашым керек. Убакыт көп, депрессияга убакыт көбүрөөк болуп атат го деп атам да. Биз депрессия там, ачка ток, бар жокко карабай иштегенбиз го. Биздин Советтер Союзунун учурунда бир башкача тарбиялаганда. Биз баарына даяр болот элек, баарына иштейт элек, жокко да кайыл, барга да кайыл болот элек. Ушу кичинекей зарплата студент кезде ошо кичинекей стипендия менен жашоого туура келет эле. Ата энебиз ар бирде жардам ошол кезде деле бактылуу жашоо. Биз же коммунизмди өтүп койгонбуз ошол мезгилде да, ширеңке 1 тыйын кезде элестетсең, абдан бактылуу мезгил. Торт 2 рубль 50 тыйын болчу. Бизди студент кезде. Туулган күндү абдан жакшы өткөрчүбүз. Ошол кезде жылмайган адамдар көп болгондой эле кээде эстей берем да. Ошондой сезимдер боло берет мендечи. Ооба. Мындай сиз айткандай ток бейилби, баардык нерсе эшикке деле, колго деле кыш мезгилинде биз апам менен эшикке кир жууганыбыз эсимде, билем. Чоң казага суу жылытып алыпчы. Анан апам башым сиз айткандай бул биздин убактыбыз көптүгүнөн улам депрессия, ар кайсы нерселер оюбузга кире берип, депрессияга түшүп окшойт азыркы келиндер, Мүмкүн. Бул адамдын өзүнөн да. Адамдын өзүнөн. Эгерде үй бүлөсүн, баласын, ата энесин, туугандарын баарын тең ала жүрүш керек, анан эмгектениш керек да. Эмгектениш керек. Убактың болбой калат андай жаман жумангачы. Ойлонгонго, Кудай деп эле алдыны көздөй кете бериш керек да. Деп ойлойм да, менчи иштеш керек. Кабыз салынды. Бул канча мүнөт? 1-2 мүнөт деле бат эле. Бул казан жакшы ысыса эле бат эле кетет бул. Казан ысыш керек. Убактыбызды туура пайдаланышыбыз керек, Убакыт бат өтөт дегенге. Сиз деле мына артты карасак, жана Конфуций айткандай, нечен убакыт өткөндө сезилет, көп нерсе жасалгандай, тескери же эч нерсе жасалбагандай. Сиз деле ошентип сарайсап кылсаңыз, бат эле өтүп кеттиби убакыт? Бат өтүп кетти. Мен деген көп тилектерди тилечүмүн, мен ошо жетише албайм мен. Көп кишини тарткым келет. Көп залкар адамдар тартасың да, сен жөнөкөй адам тартпайсың. Бул мага ушул улуу муундагы кыргыз эл артисттери көбүнчөсүн. Мен алардын тагдырын билем, чыгармаларын билем. Бул кыргыз маданият үчүн жасаган эмгектерин билем. Анан убакыт жетпей калат, ишенесиңби? Монтаж көп убакыт алат, өзүң билгендей, монтаж көбүрөөк убакыт алат. Жетишпей калам деп съемка керемет. Мына бүгүнкү күнгө чейин мен азыр командировкалап жүрөм. Командировкалап жүрөм. Бул дагы таза абада, тоо ташта, мына бул жаш операторлор сыяктуу эле кошо чуркап чыгып тоо таштарга кадр издеп, тиги режим болуп калат, режим болбой калат, ошентип тартабыз. Мотивацияны сизге ким берет? Ошону айтыңызчы. Азыр ушул ар бир эле айымдын мындайча айтканда бир модалуу саркеш бир суроосу болуп калды го. Мотивацияны кактан аласыз дегенде. Мотивацияны кактан аласыз? Ким берет сизге мотивацияны? Эргүү. Болот да сизде делечи жатсам деп буту сунуп алып, монтип сыналгынын астында. Бул кечке жатып алганга мага мүмкүнчүлүк бербейт. Мени менен катышкан чыгармачыл адамдар дайыма звонить этип турушат, чыйралтып турушат. Качан тартабыз, качан монтаждайсың, качан эфирге беребиз деп. Анан жасайсың. Эгерде сөз берип койгон болсоң, жазайм деп баштап алган болсоң, аны аягына чыгарыш керек да. Аягына чыгарыш керек. Демек өзүңүзгө окшойт, өзүңүзгө өзүңүз мотивация бересиз. Биздин бир каламабыз даяр болду. Бат эле. Мына экинчи калама. Калама деген өзү ушинтип бишиш керек, сагынайым. Менин чоң энем бат эле ушинтип эле эртең менен турганда эле ысык калама менен берет эле. Мунун эң жакшысы, дагы айтып коеюн, азыр мында дрожь жок да, көрдүңбү? Туз, суу, ун. Болду. Дрожь, рыхлитель дегендин баары зыян деп атпайбы? Бул ден соолукка аябай жакшы кам көрүп баштапсыз. Натуралдуу азыктар менен тамактанып, эмнеден улам ушуга келдиңиз? Ден соолукта көбөйүп жаралдыбы?
жаралат да мыш кечкире болгондо эле 5 бармак жей берсең да болот. 5 бармакты жеп эле атабыз, Кудайга шүгүр, Кудайга тоо дейли. Ошонун ичинде кичине тандаганга дагы келет кылат экен. Көбүрөөк чуркаш үчүн арыкташ керек, көп иш жасаш үчүн чуркаш керек, тоого чыгыш керек дегендей. Жеңил желпи болуш керек. Анан тамактарды албетте тандап калат экенсиң. Айым катары үйдө көбүнчө кандай тамактарды көбүрөөк жасайсыз? Үйүңүздөрдө. Үйдө ушу акыркы күндөрү эме кайнатма тамактарды жасап атабыз. Куурганды азыраак кылып. Бир курак келет дейт го, адам өзү менен алышып, өзүн аңдап, ден соолугуна кам көрүп дегендей. Ошол куракка келген окшойсуз, Келатабыз. Кой эле. Кара. Бардык эле нерселерди демек жасалат экен үйдө. Айым катары бүт тамактарды жасайсың. Балдар үчүн да жасайсың. Неберелер сен жасаган тамакты жактыра бербейт баары эле. Алардын табити башкача. Ичпей, жебей коюшат. Эсептешиш керек, Алар менен да эсептешиш керек. Алар бир куурулган тамактарды жакшы көрүшөт, картошканы жакшы көрүшөт эмнегедир. Анан бул биздин тамактар түрк тамактарына кичине окшошуп кетет, көбүрөөк окшошуп кетет да. Булар эмени мына бул жерде сүзмө турбайбы? Ошо сүзмөнү көп колдонушат да. Түрктөр. Биз айран менен биз деле сүзмөнү колдонгонбуз, бирок биз сүзмөнү көбүрөөк кошкон эмеспиз да. Курутка эле көбүнөсү, байкаш соп болорго, Анан мен ойлоп атам, мына сүзмө дагы абдан сонун. Биздин эмебиз даяр болду. Бул жака сүзмөн кошобузбу? Жармабыз даяр болду. Сүзмөнү кошолу. Табитке жараша. Муну табитке жараша ооба. Мисалы үчүн могуга бир азыр катыктап коебуз да, жөн эле катыктап эле коебуз. Бүттү. Бул эң жакшы, ден соолукка эң пайдалуу. Муну ысык ичиш керекпи же муздатпы? Өтө ысык ичпеш керек, өтө муздак ичпеш керек. Муну ысымтыраак ичиш керек. Үй температурасында болгон жакшы экен, Деңгисин тамакты азыр деле айтып атышат го, тамакты деген жылуу ичиш керек деп атат, муздакты азыраак ичиш керек деп атат. Дагы тиягын калап коюп ичине бышсын. Чыгармачылык жөнүндө айта турган болсок, бир отчеттук концерт элдин астына жасоо планыңызда барбы? Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз. Сиздин колуңуздан кандай гана долбоорлор чыккан жок, сагынайм. Кудай буйрса мен ойлоп атам, ушу КТРда 40 жыл дегенде бир убакыт сааты чыкса бир, ушу бир элди чогултам го. Ушу эле менин досторум Динара Куулова, Райхан Абдувалиева, Советжан Асанкадыр деген сыяктуу чогуу окуган досторубуз бар да толтура. Ошол достор менен биригип туруп бир чоң программадагы концерт жасайбыз деген тилегим бар. Кечеңизде? Кечеде. Кудай буйрса. Абдан жакшы. Окуучуларыңыз аябай көп. Ооба. Ал окуучуларыңыз алдылары небере деле күтүп калышты го, небере. Мен окуучуларым абдан сыймыктанам. Көп десем көз тиет, көп бирок алды неберелүү болуп чоңоюп атышат. Бардыгы ушул булардын кызыккан кесиби ушу телевидениеда, телевидение журналисттер көбүнчөсү ушул баары тең ошо иштеп атат. Мени уят кылбай иштеп атышат. Абдан кыйын жигит, кыйын кыз болуп өзүнүн кесибинин ээлери болуп атканына мен сыймыктанам. Бир окуучу, бир курстарды ачып, азыр бардык эле чыгармачыл инсандар чыгарып жаткан мезгили да. Сиз дагы ошентип бир окуучуларды окутуп, бир курс ачуу планыңызда жокпу? Сиздин билимиңизди, сиздеги жасаган проекттерди урдаш керек да, сиздин акылыңыздычы, азыр сиз мындай бышып турган алмаста алмаларыңыздан жеп калыш керек, сагынайм. Ойдо бар, бирок убакыт жетпейт. Шашынасыңбы? Ишенем. Ага убакыт жетпейт кана. Сымыла деп туруп кичине деген эме кылып мустат. Кичине үйлөп-үйлөпчү. Сонун болуптур. Сонун, муздатпай эле сонун болуп калыптыр. Оосун күйбөсүн да атпайбы? Орта ичкенге аябай сонун. Кана сымылда. Укмуш. Балдарга бышылып берчүдөй экен, даамдуу, таттуу болуптур кыздар. Чын айтам сиздерге. Ток тамакта. Ток тамак. Мына ушуларды бала бакчаларга киргизип берсе, кандай сонун. Суу эле, талкан, бир аз май эле керек экен. Караңыздарчы, сонун экен. Сүзмө. Табитиңде да ачат, сүзмө бар да бул жердечи. Калама жетишпей жатат бизге азыр.
көп нерсени ойлоносуң, бирок ушу убакыт жетпей калат экен, ишенесиңби ушуга? Анан аракет кылса болот. Эми ал шылтоолоо болуш керек. Көп нерсе биз шылтоо болуп, кичине жатаанак болуп, ушундай болуп да кетесиң да. Анан мен азыр отуруп, баягы жаш кездеги энергияма таң калам да. Архивтерди ачканда таң калам да. Ушунун баарын жасадымбы депчи кээде. Эмне деген номерлер, эмне деген бейнелер, эмне деген концерт, бизде тегирменде эле бир бүтсө экинчисин жасай бересиң. Өзүмдүн картотекамды толук жасап бүтө элекмин. Меникин эле мен өзүм жасаганды, кээ бир архивтер албетте өчүп кеткен. Кээ бир архивтердин баары сакталып турат. Өзгөчө мен ушу жана клиптер, силер кичинекей кездеги клиптер, улуу залкарлардын номерлери, ошолордун баарын эми баягы ар кандай сапатта жазылган да, ар кайсы форматта. Анан ошо мен абдан эме кылам. Таңгөр ошол мезгилде иштеп койгон экенмин, кандай болсо да деп калам. Сагынайым, телевиденияда өсүп чоңойдуңуз да мындайча айтканда. 40 жылдык эмгек өтөчү. Биздин телевидение өзү 40 жашка толуп турат. Биздин телевидение дагы эмне керек деп ойлойсуз? Дагы эмнелер жетпейт биздин телевидение, кыргыз телевидениясына? Биздин кыргыз телевидениясына биздин кыргыз телевидениясына азыр бул кадрлар жакшы өсүп атат. Тапталып атат да, билесиң. Биздин улуттук телеканалда бүт ушу Кыргызстанга кадр даярдайт. Ошого ишенесиңби? Монтажерлордон баштаган художниктер, реквизит, оператор, журналист дегендер ошол бүт Кыргызстандын булуң бурчунда иштеп жүрүшөт го. Кээ бирлери чет өлкөдө да жүрүп атат. Анан бул өзгөчөлүгү баягы чоң коллектив. Бир топ улуумун пенсияга кетип калды, ардактуу эс алда жүрүп атышат. Анан мурунку Советтер Союзундагы журналистика менен азыркы журналистиканы эми ошол эле системада келатабыз да. Мисалы үчүн режиссура Станиславскийдин системасы менен келатабыз дегендей да. Анан эмне жетишпейт? Дагы окуш керек. Дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн дагы. Бирок ошондон кем калбаган көрсөтүүлөрдү жасап атабыз да. Биз ушул маянабыз менен, ушул Кыргызстандын деңгээли менен, ушул эч бир тиги уят болбогондой көрсөтүүлөр чыгып атат да. Ошону биз уялбай көрсөтүп, конкурстарга катыштырып, ошол конкурстардан жогорку байгелерди жеңип атабыз. Мен ойлойм, мына бул дагы ушул жогорку байгелерди жеңип аткандын өзү чоң жеңиш, чоң жеңиш деп. Абдан жакшы. Достор, каламабыз дагы даяр болуп калды. Мынакей жасалган жармабыз менен бир чогуу даамдап көрөлү. Бул каламанын мага эмнеси жакты? Чында ачыткы кошулбаган, ден соолукка пайдалуу. Буну дагы эртең менен эрте балдарыңыздарга бышырып берсеңиздер болчу да экен. Өтө сонун сизден кеңештер, сонун рецепттер болду, Сагынайым. Мен абдан кубанычтамын сиз менен бүгүн жолугушканга. Сиз менен маекти улантып бериш керек, сөз бүтпөйт. Үйдө нан жок калганда эле калама жасагыла. Жаш келиндер, үйдө нан жок калганда калама жасай калгыла. Эң пайдалуу таза тамак. Таза тамак. Мындай жыйынтыктоочу болсун. Келе жаткан жылда Кудай буйрса жакшы бир отчеттук концертти даярдасаңыз, барып биз сизди куттуктайбыз, колдойбуз сизди. Анан дагы чыгармачылыкта, маданиятта дегиле ырчы чорчулар менен канча деген ырчылардын багын ачтыңыз, чыгармачылыгын көрсөтүп алдыңыз, бере алдыңыз. Маданиятка дагы эмнелер керек, эмнелер жасашыбыз керек, Сагынайым? Бул мындай өзүңүздүн творческий көз карашыңыз менен. Жеңил желпи ырлар көбөйө баштады, той ырлары андан көбөйө баштады. Дагы эмнелер жасашыбыз керек? Ушул сиз өзүңүз залкарлар менен иштеп, дагы залкарлардан бир нерсени талап кылган бир барбы, чыгып калабы дагы залкарлар? Чыгат. Болобу? Кыргыздын учу кур эмеспи? Учубуз биздин кыргыздын учу кур эмес, эчен жаштар чыгып атат. Сиз алып коюңузчу. Бул айтайын дегеним баягы тазалоо керек. Тазалоо керек. Жаштар кичине адашып аткандай сезилет да. Көп ырларды угасың дагы, мындай видеосун көрсөң абдан бир сырты кооз, ичи эмне деп койчу эле? Ичи жалтырак. Сырты жалтырак, ичи калтырак. Сырты жалтырак, ичи калтырак номерлер көп кетип атат да. Татынакай кызды көрөсүң, баягы клип башталганда элечи, татынакай жигитти көрөсүң, ырдаса эмне ырдап атканын өзү түшүнбөйт да. Бул текст, музыка, уурдалган аранжировкалар башка жактан келген. Биздин нукуралуулук сакталбай аткандай болот да.
мен ушуну ачык эле айтам, муну тазаланыш керек. Албетте бул номерлер баары бир алтын фондук алынбайт, убактылуу мүмкүн оюн зоок катары кетсе керек, бирок ошол жаштар ошону адашып атышат да. Алкада эмгек кетип атат, акча кетип атат да. Тексти менен көрүшөт, Ал эми акындар менен маданият көрүшөт. үчүн албетте көп нерсе жасалыш керек. Баягы эле өзүбүздүн байыркы Кыргыздын ырларын, аспаптарындагы күүлөр, ушуну баарын кайра жаңыртып, топтоп кошумчалаш керек деген ой тилегим бар да. Ансыз биз кыргыз боло албайбыз. Биз башка өзбек, орус же болбосо казактар кээде бизден алып атат го, биздин сүйүнүчүбүз ушул. Бизде көбүрөөктөй сезилет да эмнегедир, анткени казактар биздин ырды сүйүп, ырдап, алар жайылтып атканына мен ушундай, демек биздин ырлар жакшы экен деп коем да. Анысы кандай, бизге көп иштеш керек. Мен ойлойм, келечек муну көп иштейт, муну тандайт. Бизе сөзсүз түрдө окуш керек, билим алыш керек. Кыйындар калат. Иргелет, электен өтөт. Жакшылык болсун. Кана бысымылда. Кел. Кана. Биздин каламаларыбыз дагы даяр болду. Сусу да жакшы болупту. Окмуш. Ойлоп калбагыла, бул каламалары күйүп калганго деп, бул калма деген өзү ушундай бышат. Чоң казанда айыл элеттегилер жакшы билсе керек. Кандай болгон күндө дагы биз тарыхка кайтып барып келдик. Аман болуңуз. Мустапа ата жармаңды тишин керек да, жылуу кесин тишиш керек жармана. Сон. Замандаштар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сонун эфир болду. Биздин эфирди көрсөңүздөр, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий бөлүмүнө жакшы сөзүңөрдү жазып койгула. Адамга азыр болгону жакшы сөз деле керек. Бизде бардык нерсе бар. Болгону жакшы сөз, жылуу сөз. Жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгат дейт. Биз сиздерден жылуу сөздөрдү күтөбүз. Сагын эжекеме чоң рахмат. Алтындай болгон убактысын бөлүп, бир аз да болсо сиздерге бар экенин, кандайсыңар деп учурашкан эле бир чоң байлык. Кудай буйрса келе жаткан жылы дагы сонун эфирлерди жасайбыз сиз менен. Ыраазычылык. Рахмат. Мен азыр дагы бир жолу бул силердин эфирден пайдаланып рахмат, ыраазычылык билдирем. Абдан жакшы ашканаңар бар экен. Сөзсүз өзүбүздүн тамактарды даңазала деп айтмакчымын. Өзүбүздүн тамактар даңазаланыш керек. Себеп дегенде бул ушул тамак менен кырса кырылбаган кыргыз деп коет го. Ат үстүндө көчмөн эл, кылымдан кылымга жашап келатабыз да. Ошон үчүн биздин ыйык наныбыз, тамактар билиш керек, буну. Балдар билиш керек. Жеш керек. Чең кийинки жасалган жанагы туура эмес тамактарга караганда бул таза тамак демекмин. Жалпы элге жаңы жыл менен келаткан демекмин. Жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин. Өзүңө дагы үй бүлөңө аманчылык. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрүп, көп көрсөтүүлөрүң өнүгө берсин. Жаңы форматтагы көрсөтүүлөрдү жаса, жаңы долбоорлорду жаса. Ийгилик сага. Рахмат. Урматтуу замандаштар, атыжан Назира Бердиголова биздин канал менен чогуу болгула. Учурдан пайдаланып, Gold Chef кулинардык студиясына ыраазычылык билдиребиз. Бул студияда канча деген кыз келиндер таттуу, дамдуу тамакты жасаганды үйрөнүшөт. Сиздер дагы үйдө жөн жатпай, дал ушул Gold Chef кулинардык курсуна келип, билим алыңыздар, үйүңүздөрдөгү жакындарыңыздарды сүйүнтүп, таттуу сол тамактарды жасап бериңиздер. Көрүшөбүз. Рахмат.